Менин азыр үй бүлөмө дагы өзүмө да коркунуч келип, үйүмө чейин кирип атышат. Арызды бериң. Минтип чындык издеп чыркырап, барбаган жери, какпаган эшиги калбаган Сокулук районунун тургундары 2019 жылдын 9 январында жолугушууга келген өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековго көз жашын төгүп арманын айтты. Буга чейин жеңичине сатылган жерлер боюнча жарандардын арыз кайрылууларын жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары көз жаздымда калтырып, айласы кеткен атуулдар өлкө башчысына кайрылууга мажбур болушкан. Айылыма, элиме, мамлекетиме бекер иштеп берейин деп өзүм юридический кесибим бар. Иштеп берейин десем, мага аябай тоскоолдуктар болуп жатат айыл өкмөтү тарабынан. Прокуратура органдары полностью договорились айыл өкмөтү менен. Бардык иштерди должностной эмелери менен. Сокулук прокуратурасы Бусурманкулов мына биякта отурат. Сиз, пожалуйста, распоряжение менен комиссия түзүп мындай Бусурманкулов, Алиев, Өскөнбаев деген прокурорлорду жокко кетирбесеңер, глава айыл өкмөтү биз кыйналдык. Текшерет, сага келет балдар. Келип табат, текшерет. Анан баары жооп берет карындашым. Азыр заман башка текшерет. Атуулдардын арыз арманын уккан өлкө башчысы кайрылуулар боюнча тийиштүү текшерүүлөр жүрүп, калыс баа бериле турганын убада кылган. Эл ишениминен чыккан жетекчилерге чара көрүлүп, туура эмес иш аракеттери үчүн мыйзам алдында жоопкер экенин жетекчилердин эсине салган. Эмне үчүн мамлекет бир органдарга эл ишенбейт. Мына бүгүнкү эле мисал, арыз жазса, арыздар туура текшерилбейт. Аны бурмалайт, буйталатат, ар жака эчкенге аракет кылат. Кала ишти жабат, анан өзү жооп бербейт. Ар ким кылган ишине жооп бериш керек. Анан тартип болот. Анан мамлекеттик бийликке ишенич кетет. Ким болбосун жооп бериш керек. Сооронбай Жээнбековдун бул сөзүнөн кийин президенттик аппарат тарабынан мекемелер аралык жумушчу топ түзүлүп, маселени иликтөөгө киришкен. Анда бир нече жылдар бою жергиликтүү жетекчилер айыл чарба багытындагы жерлерди сатууга көмөк көрсөтүп келген ачыкталган. Сокулук районунда узак мезгилден бери системдүү коррупция жана бири-бирин жаап жашыруу орун алып келгени белгилүү болгон. Мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчиликсиз мамилеси айыл чарба багытындагы жер тилкелеринин массалык түрдө сатылуусуна жана ал жерлерде үйлөрдүн мыйзамсыз курулушуна себеп болгон. Бездействие и безответственное отношение. Сокулук районундагы айрым жетекчилерди ээлеген кызмат орундарына шайкешкелер келбеси жөнүндө маселени кароого чейинки катуу тартип жазасына тартуу сунушу өкмөткө берилди. Ал эми башкы прокуратурага жер тилкелерин бөлүп берүү фактылары боюнча козголгон жазык иштерин териштирүүнү создуктурууга жол берген териштирүү жана прокуратура органдарынын кызмат адамдарынын жоопкерчилигин иликтөө жана кароо, юридикалык баа берүү сунушталган. Ошондой эле 2009 жылдан ушул кезге чейин айыл чарба багытындагы жер тилкелерин алып сатуу процессин талдоо үчүн башкы прокуратуранын УКМКнын ИИМдин кызматкерлеринин ыкчам тергөө тобун түзүү сунушталды. Жумушчу топ 2019 жылдын 1 апрелинде бул окуялар боюнча жооптуу кызмат адамдарына карата тиешелүү чараларды көрүү үчүн өкмөткө жана башкы прокуратурага териштирүүнүн корутундусун жөнөткөн. Следует отметить, что по просьбам отдельных жарандар тарабынан аныкталган мыйзам бузууларды териштирүүгө атайлап жолтоо болуу фактылары бар. Буга тиешелүү болгон кылмыштарды жана адамдарды жаап жашырууга жол берилүүдө. Укук коргоо органдары тарабынан жер маселеси боюнча кылмыш иштерин иликтөөнү атайлап создуктуруу фактылары аныкталды. Прокуратура органдары тарабынан тиешелүү көзөмөл жок. Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин мыйзамсыз ээлеп алууга багытталган кылмыштуу аракеттерди болтурбоо жана алдын алуу боюнча чаралар көрүлгөн эмес. Адилеттүүлүк көксөп, акыркы үмүт менен президентке кайрылгандардын иши илгерилей баштады. Бул айласыз президентке чейин кайрылгандардын бир эле мисалы. Анткени жылдап өз чындыгын издеп, өлкө башчысына кайрылгандардын саны өсүүдө. Кыргыз Республикасынын президентине 2018 жылы жалпы 17.827 жарандан кайрылуулар келип түшкөн. 2019 жылдын январ-март айларынын жыйынтыгында өлкө башчысына 4356 жаран кайрылган. Арыздар, дооматтардын көпчүлүгү сот жана укук коргоо органдарынын ишине жана аткаруу бийлигинин компетенциясына тиешелүү маселелерге багытталган. Өткөн жылы жергиликтүү бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши менен байланышкан кайрылуулар 1549 кайрылуу, же 10,7% түзгөн. 2019 жылдын январ-март айларынын аралыгында аткаруу бийлигинин компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча 901 кайрылуу, жергиликтүү бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши менен байланышкан кайрылуулар 388, же 11,8% болгон. Анын ичинде батир бөлүп берүү жана турак жай куруу үчүн жер участокторун бөлүп берүү жөнүндө 118 кайрылуу түшкөн. Президентке жарандар почта, электрондук байланыш, ишеним телефондор аркылуу кайрылышат. Мындай арыз кайрылуулар Ош шаарындагы коомдук кабылдамада да кабыл алынат. Акыркы 2 жылда президентке кайрылгандардын саны 2 эсе өскөнү байкалган. Мунарбек Жоргомов, Адилет Марсбеков, 5 канал.